азыр деген кандай түрлүү нерселер балаңдын машинасынын пульту бар, телевизорунун пульту бар, баардыгында батарейкалар иштейт да. Мына батарейкалар. Сотка же болбосо ошол жанагы цифровой оюнчуктардын ичинде бүт микросхема бар. Ал жерде дагы оор, кыртышка келсе бузулбай турган элементтер бар. Шуну баягы утилизацияны кантип ишке ашырат, кантип жок кылат. Кой анда мунуну бир темир тезекти кичине бир бөлөк топтобонан салып берейин деген, бир пакетке салып койсоң жок дегенде ошол туура болмок да. Биз азыр андан масштаб жогору кетсек, азыр экологияны сакташ үчүн электромобилдерди көбөйтөбүз деп атат. Электромобилдердин батарейкалары эскирет эртең эле. Ал деген 1-2 килограмм эмес, ал деген тонналап 100 миңдеген тоннаны биз Кыргызстан кантип утилиштиребиз. Эгер раз ушул Кытайдан алып келип аткан болсок, мүмкүн с возвратын бир договорлорду түзсөбү деген дагы бир өкмөттүк программа дагы керек экен. Кээде мен ойлоном да. Канчалаган электрокарларды карасаң, азыр ал канча тонна, бир транспортто канча тонна коргошун баягындай уулуу заттар. Эртең ал чыгаары менен бир жерге көмүп койсок, ошол аныкталуу бир радиуста кыртышты совсем өлтүрөт да, жансыз. Аны кантип биорекультивация кылабыз? Бизде азыр мына любой домду мен кээде айтам, ошол экология, экотек инспекцияны караш керек да, жашылдандыруу аймагын кылыш керек. Бир дом бүттү. Ал эмне кылат? Сүрүп тегистеп, баягы цемент бар, ал жерде акиташ бар, башка раствор, клейдин, пенопласттын бардыгын жерге тебелеп туруп, анан көмүп салып, анан үстүнө дарак тегип атат. 1-2 жылда дарак сезбейт. Чоңойгон сайын баягы известняк, цементтеги ар кандай уулуу заттар топуракка реакция кылгандан ал даракты жөн эле өлтүрөт да. Мен кээде ушул норманы мына курулуш депутат кезде дагы айттым, көбүнүн кулагынан сырт кетип калып атат. Экотек ушундай бир норманы киргизиш керек. Строй баягы калдыктарды курулуштун ал жерге тегистеп сүрүп салганды койгула деш керекпиз да биз. Бардык нерсени байкайсыңар да. Бульдозер менен сүрүп, тебелетип туруп, анан үстүнө кичине тупурак алып келип туруп сеп. Ал деген ошол кийинки сепкен топуракты дагы булгайт. Сөз таасир дейт. Мен бүгүн мэрияга киргенде да 1-2 жерде жетекчилериме айтып калдым. Мына таза сууну кара. Таза суу жетпей атат, азыр АБР дагы бир линия алып келет абыз. Элге биринчи суу керек. Мен Көкөчөрөвгө дагы айткам. Алмаз Мамбетов дагы башында туура айтасы кайда. 3 эле нерсени чечкиле таза суу элди, таза суу менен жеткиликтүү камсыздын чечесиңер. Биринчи кезекте канча автомойкага уруксат берип атасыңар деген. Автомойка биздин ичимдик таза сууну алып коюп атат да. Канализацияга кетет. Onun үчүн Көкөчөрөв пайда эле көрөт. Ошол жерге бир мындай хозяйственный резервуар койсун. Канал деген бизде толтура, Акбура деген толтура, тартып туруп 10 тонна сууну жок деген 2 тонна койсун, машинаны жууй берсин. Таза сууга тийишпе деген. Экинчиси, канча ороо бакты мына мэриянын алдына барсаң, азыр кран чыгарып алып сугарып атабыз. Бул хлорлонгон суу өзү. Гүлдү сугарып атабыз, бакты сугарып атабыз, клумбаларды, канча система менен таза суу. Айланып кетейин. Хоз резервуар кылып коюп, подземный эле бир жерге. Азыр техника деген эмне? 50 кубтукту жөн эле казап, бетондой, сапсан жаап туруп, насосту коюп, ошо менен сугара бер. Нет. Мэриянын алдынан баштап айттым, мына мэрия өзүңөр таза суу ушундай мамиле кылып атпайсыңар. Алмаз Мамбеттин алдында туу сел болуп, баягы суу тартышта болгондо мен айткам. Шуну кылгай, эске алгыла протокол кирген жок, нөл бүгүнгө чейин. Мен буну эртең бир жолугушуу бар жакында, биз мэрия менен Корк кеңештин депутаттары ушул боюнча мен дагы айтам да. Үчүнчү, канча курулуш имараттар, эми көп кабаттуу каяктан алып атат суу? Жөн эле Көкөчөрөв уруксат берет. Таза суу эмес, айлана кирпич кылганга таза суунун кереги жок. 50% таза сууну ушинтип эле алып коюп атабыз. Элге, конечно, жетпейт да. Курулуш ал бир эле көп кабаттуу эмес да, башка имараттар курулуп атат, мектеп курулат, садик курулат, мейли курулсун. Канча канал бар? Ошонун ичинде 6 канал бар. Ошодон эле буягы жакын же буягы жакын резервуар кыла кой, анан бачокторду азыр 10 тонна, 5 тонна жок дегенде көп бачоктор кур временно. Мынтип жапайычылык мамиле кылбаш. Мэрияны ушул жагынан сындаса анан капа болушат.
Ерік менен мен буну жакында мына азыр биз дагы бир экспертиза мына дарактардын кыйылып кеткенден кийинки шаардын акыбалы боюнча жакшы иштер да. Масштабный кетип атат. Өткөнгө салабат, кыйдык. Мен 20 жылдан бери ушу кыйыш керек эле, поэтапно ушул мына токол дарактарды алмаштырыш керек деп эле кыйкырып келатам. 20 жылдан ашты керек болсо. Сатып алды чырым ашыптан бери келет экенмин да мен. Менде бүт бардык материал. Токолдоп салып өзү тур эмес кылган. Анан чириттик, ураттык, кулаттык. Эми алыш керек. Сонунбек айттым, бизди пайдаланасыңар силер, экологдор мынтип атат деп. Анан кийин өз билгениңизди кылып кеткенсиңер деп тамаша кылып кетип айтам. Надо было. Мына азыр эң негизгиси финансы колдоо укмуш болуп атат. 5 миллионду бир берди, 500 миллионду 2,5 миллиардды бир берди, 3 миллиард акча берди. Главное, эрк, молодец. Бул дагы эле келип туруп сүрөмөлөрөк экен, эми көп нерсеси туура эмес дагы болсо кетип атат иш. Үчүнчү жагы эң негизги политический поддержка турат азыр. Жаса деп койду да, көрдүм. Мен дагы айтам, бир силкинип, көзүбүз ачылып, бул жакшы. Мына өзбектер деп кыйкырып чыкты эле өткөндө, токтогула, өзбек эле эмес, кыргыздыкын деле алып атпайбы, өзбектин байыныкы эмес, кыргыздын байыныкын да карабай алып атат. Карапайымдыкын деле көч бузуп атат. Ладно. Эми жекеге тиишпейли, мамлекеттик мекеме мына мамлекеттик окуу жайды отурабыз, 8 метр берака жылып коюп, бак дарактарды алдырып туура эле. Биз бир силкинип, мен дагы айтам, дарактан кетти деп трагедия кылыштын деле кереги жок. Даракты кайра ордуна коюп койсоң, бул калыбына келтирип, мындан мурдагыдан жакшыраак ландшафтный дизайн менен кылып койсоң, эмне болбойбу? Эми элге баягы коомдук угуулар да ушуну айтат экен. Биз керек маалда эле чакыра коюшат, деп атабыз. Ладно, эми ушу бирок эске ал. Бүгүн аз Зеленкозунда өтө минустарды айтам. Мына бир айда 3 жолу Зеленкоз алмашып кетти. Бул балдар мен колуман келеби келбейби деп ынтыла бергендери чатак экен. Ооба, ошондой. Мына азыр мэрди да эртең айтам, сизди уят кылып коюшту деп эле. Почему? Ошончо кымбат келген көчөттөр туура жайгаштырылыш керек, туура жерге отургузуш керек. Ошол штамбовый деп айтабыз биз. Кымбат көчөт келди, аны ухот жанына карагайды тигип коюп атат, арчаны тигип коюп атат. Мындай болбойт да, бул мындай дөөдүрлүк да. Бир кылка деген бир однотипный ландшафтный дизайн деген. Мисалы үчүн эртең ошо карагай, көк карагайды, Тянь-Шань карагайны колуна тийгендеги өдүк-сөдүк, бирөө бийик, бирөө. Эртең ошол бир жок дегенде 3 метр радиус алганда тротуарыңа жаап калат. Карагайдын түйүн бутай албайсың. Эми ойлонуш керек да, бул адистер. Мен ошон үчүн Токой чарбаларына жалдырап болсо дагы консультация алба дейм. Өзүм билем болуп эле ушинтип кетип калгандар чыгар. Эртең бул жөнүндө мына мен азыр целый биом уюму менен экспертиза өткөрүп берип атабыз. Өткөрүп анан эми өткөнгө салават жасалды, жакшы жасалып аткан жак. Дальше как быть дегендей бир сунуштарыбызды беребиз, Кудай берсин. Ага сөзсүз шаардык кеңештин депутаттарын катыштырып, коомдук активисттерди катыштырабыз, мэрди маңдай коелу, сөз түрү маалымат каражаттарды. Анан эл мен кээде айтам да, коммун элен ошол эколог болуп күйгүзүп берип атат дегенде. Кыйкырып өрт капталдан баягы бир Сарский дордун алдында чынар терек уюлду деп, кыйылды деп, ызы чуу салыш Бакытжетигенов мырза Азамат экен. Барып кечирим сурап, ал кыйшайып, биз эми жакшы жаманбы, Каныбек экөөбүз анча-мынча тамак ичет эле. Мен дайыма айтчу элем, мыналар барып бир күн авария болот. Андан көрө Сарский дорго рахмат айтышыңар керек. Онун Сарский дорда бир нерсени айтып туруп до конца айтпай койду. Пулду ким жеп кеткен ортодо. Кайра эле терсебеттин адамдары. Кой Зеленкоз 30 миң десе сен 20 миң бере кой деп алып кыйдырып. Эгер ошол жагына кире турган болсо, анда кайра эле мэрия өзү уят болмок. Ошон үчүн мен мына биздин шаарда мен айтып атпаймынбы 36 жылдан бери, мен Москвадан 89-жылы келгем ошко. Ошодон бери жашап иштеп атам, Кудайга шүгүр. Көп мэрлерди көрдүк. Анан өткөндө Бакытжетигенов декабрда Ожго менен меморандум түзүп по всем направлениям мына бюджетти, салыкты, БИМ саясатын жүргүзбөсө биздин бизнес менеджмент, ушул мугалимдер жардам бериңиздер деди. Жакшылап, мыктылап түзөйлү. Хорошо. Саламаттык сактоо, медфак. Образованияда гарануну көтөрүүдө педфак дегендей да, экологияны деп бизге айт. Хорошо, жасайбыз деди. Анан мен бирок ошондо айттым эле.
мэрлер келет кетет. Оозума сала берген экен, бакыт жеткен ошодон кийин эле кетип. УКлар деп атып айткан мына Замир, Сонумбек, вице-мэрлер. Нурбек, Марсты отдельно айткам, могу муну менен катуу экөөбүз жакшы элек. Бир ойлонгула да УКлар. Булар кетет. Иштин жакшы жаман болушу силерге шеп деп эле сүрүп атып эле биз суу куюп беребиз, жардам түртүп ийгенибиз жатат. Мындай болбойт. Силер каласыңар. Компетенцияңарды бир мындай карап албайсыңар. Ар ким өзүңөрдүн секторуңарга жооп беришиң керек. Мисалы Сонумбек ал гуманитар. Канткенде да ал коммуналдык чарбаны бул өтө оор. Терең түшүнө албай атат азыркача. Мен бетине деле айттым. Мен депутат кезде да ошончо Сонумбек, алмаш болбойсуңар деп тамаша кылып койчулар. Колдон келген ишти кылышыбыз керек. Айтсаң капа болушат. Эми өзүбүздүк. Эми ошентип баягы өңдү көрсө жүз тая берсе болбойт.